Өзүңүз тааныштырып кетириңиз, Адалат эже. Мен өзүм Семетаева Адалат, ошол жерге биринчи эле Айнура келип, Айнура жагып эле биз жазылганбыз бардыгыбызчы. Анан мен ошо биринчи өзүм сахырмын, мен сахыр боюнча жазылып ишке кирдим. Азыр ошол немеден бир абысыным бир жыл ошо путу баспай жатканда ошону заставить этип мен артрон менен жана прополисти бердим, анан кальций мумияны бердим. Кальций мумиядан экөөнү ичти, прополистан бирди ичти, анан артрондон бирөөнү ичти. Ошону ичкенде эле басып, анан басканда эле өзүмдө барсам толкунданып ыйлап атат да. А мен айтам, бул эмне ыйлап атасың деп кыжалат болдум. Менин дарым жакпай калды, эмне болду деп кыжалып турсам, кыз айтып атпайбы? Эмнесин айтасыз? Бул басып алып, сүйүнүп ыйлап атат. Бул басып, сүйүнүп ыйлап атат. Ошол немеден ушундай мындай жерге басып келип, өзү siiп калганга сүйүнүп ыйлаптыр. Азыр ошол жеңебиз азыр кичине эми эшикке чыгып басып калды. Өткөндө дагы бир массаж апарып, массаж кылдыртып койдум. Эми анан дагы артрондон дагы алып ичиңиз деп атам. Эми акчам болгондо пенсиям тийгенде деп атат. Эми мен ошентип эле врачтар менен азырынча врачтарга неме кылып айтып неме алып атабыз. Эми секин дагы бирөөсү жазылам деп атат. Ошентип иштеп улантып атабыз. Рахмат, Адалат эже, оорубаңыз. Биз азыр Оштогу офисте турабыз. Мына азыр сиздерге жаңы өзүнүн жанында подружкасынан алган результатын айтты. Жанында турган подружкам эмес, өзүм да результат алдым. Өзүңүздүкүн айтып коесуң. Мисалы сахар менен киргенмин, өзүм эми ошо диабет болду иштим, прополисти ичип атам. Жанагы кече чеснок миотомду ичтим, баягы ичиңкилеримде неме дедилер, очищение болот экен. Анан мен доктурга жаттым, анализдерим баардыгы жакшы чыкты. Просто баягы немеге деп жатып неме болуп атат элем, неме результатым жакшы, эми баягы давленияга да эми ичип атам. Ажа эмес, эми азыр бирок алым куруп шалдыра берди элем, азыр одом мурдагыдан жакшымын. Мына больницага жатканда шалдыра келип деп жата берет элем, азыр андай болбой, жакшына болуп, ушул мен сахарым боюнча кирип, аябай сонун результат алдым. Эми көп дагы бул эле эмес, мен дарылардын көбүн ичип койдум. Мына сироп успокаивающийни да ичтим, ушундай эле нервный болуп турат элем, буну ичкенде аябай сонун болду. Жакшы, ошо.